биз депутаттар тобу Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Исак Пирматов, Улукбек Садыков, Карамат Орозова, Мирлан Женчироев болуп ошол чек ара ыйгарым укуктары деген мыйзам болгон буга чейин. Ошо өзгөртүү киргизип атабыз. Эми буга чейин ошо чек ара ыйгарым укуктары чек арада жашаган элдердин арасынан ошол тандап алып, алар ошол чек ара кызматчылар менен кызматташып беришкен. Аларга байланыш каражаттары берилип, ошол маалыматтарды, ошо чек арада болуп аткан кээ бир нерселерди көргөндөрүн айтып турушкан. Аларды тандап текшерип алышкан. Биз ошол адамдарга бизге ошондой кечээки мына жакында апрель айдын аягындагы Баткендеги аскердик агрессия болгондо курал жарак берүүгө уруксат берип атабыз. Анткени аларды ошо биздин мыйзамга 3 пункт киргизип атабыз. Биринчиси курал жарак берүүгө уруксат берип атабыз. Жол жобосун өкмөт иштеп чыгат кандай убакта. Экинчиси аларды жылына эң кеминде 2 жолу чогултуп окутуп машыгуудан өткөрүп турат. Үчүнчүсү алар эгер ошол жаракат алса же кандай бир зыян тарса, алардын кепилдигин ошо аскер кызматчылар кандай кепилдик болсо ошондой кепилдик ала алат деп. Эми бул жерде көптөгөн суроолор чыгып атпайбы? Бул элге курал бер, элдин баарына курал берилбейт. Ал ошол курал ошол агрессия болгондо гана берилет, окулат, анан калган тынч убакта аларга курал берилбейт. Булар буга чейин ошо бизде болгон 146 чек ара атайын уполномоченный болгон. Азыр алардын санын дагы көбөйтөйүн деп атабыз да, ошо чек ара кызматы менен тыгыз байланыш, жардам катары кызмат кылышат. Жок, буга чейин биз жаңы өзгөртүү киргизип атабыз буга. Анткени өкмөттүн өзүнүн оюн биз укканда алар ошол жерден ыктыярчылар табып, аларды үйрөтүп, окутуп, анан аларга лицензия берсек деген ой бар экен. Бирок биз эми негизи бул даяр кадрлар бар да, буга чейин деле кызматташып келген алар чек ара кызматынан. Курал биз өкмөткө айтып атабыз, ошо курал ошо чек ара заставасында туруш керек. Качан ошондой тревога же бир агрессия болгондо же террористтер киргенде алар курал алып, ошолор менен чогуу жардам берип, бүткөндө кайра курал тапшырыш керек болот. Жок, чек ара атайын эгер биз чек ара ыйгарым укуктарына берсек, алар айлык төлөнөт. Азыр деле алар айлык алат. Анткени алар ошол жерде мал багабы, дыйканчылык кылабы, алар иштешип турат. Алар болгон маалымат чек арада ошо бизден чек арага ким бузуп кирип атат, кандай шектүү адамдар жүрөт, эмне иш чыгар болуп атат, алар маалымат берип турушат буга чейин делечи. Мына ошолорго гана биз уруксат берели деп атабыз, курал бергенге. Бул долбоор өтөт деп ишенесизби? Эми азыр биз өкмөттөн корутунду күтүп атабыз. Эми депутаттардын көпчүлүгү колдойбуз деп атат. Эми аны жыйын көрсөтөт да. Жок, мен эч нерседен колгогон эмесмин. Пунктер маселеси. Жок. Анан ушул долбоор боюнчачы, пунктер боюнча мамлекетке өтөт деп ишенелиби? Эми бирдеме айтыш кыйын бул жерде. Эл аралык бүдөмүк азыр так айтыш кыйын бирдеме деп. Эл аралык сотто канчалык деңгээлде биздикилер ошол баягыны билим деңгээлин башкасын кылып, аларды татыктуу колдой алат, бул чоң маселе. Азыр эми эгер биз экологияга басым жасап, буга чейин дагы эл аралык экологиялык уюмдарды, чоң абройлуу уюмдарды алып келип, экология бузулганын көрсөтүп, ушуларды далилдеп, анан чыгарганда даярданып дагы жакшыраак болмок да. Азыр эми экономик жактан эми биз баарыбыз ниет кылып атабыз, утуп алсак экен, сотто кумтөр биз көчсө экен деп, эми аны азыр айтыш кыйын бирдеме депчи. Муфтият боюнча мен маалымат бере албайм. Мен ислам боюнча жок, аралашпайт. Муфтият ал өзү мамлекеттик эмес уюм. Ага биз аралашпайбыз, аралашкан акыбыз дагы жок. Алар өздөрүнчө коомдук уюм, алар өздөрү чечиш керек. Мен дин боюнча атайын ислам боюнча билимим жок, мен бирдеме дей албайм да. Өздөрү уламалык кеңеши бар, өздөрү чечиш керек. Мамлекет аралашпаш керек аларга такыр.